Урматтуу туугандар, баарыңарга салам. Акыркы окуялар менен байланыштуу мен да өз пикиримди билдирип койгонду туура көрдүм да. Мисалы, ОПГ уюшулган кылмыштуу топтор менен бизде Кыргызстанда 2011-жылы Роза Отунбаева президент болуп турганда баштап, анан кийин мындай серьезный күрөш болгон эмес да. Күрөш болгон эмес. ОПГлер эмне кылат? Бул балким карапайым калың эл билбейт мунучу. Муну билбейт, бирок муну өзгөчө бизнес кылгандар, курулуш компаниялар, кайсы жерде бизнес болбосун, булар жакшы билет да. Келип, доля сурап, мисалы тетиги нарындан деле чыкпады беле. Кафеге келип алып, доля сурап, ана милиция кызматкерлери келсе дагы аларды көзгө илбей, аябай болуп калганда, мындай өзүнчө мамлекет болуп калганда. Анан мисалы Америкада баарыбыз билебиз, милиция келип, это полиция го. Аяктан эгерде каршылык көрсөтсөң, керек болсо ал жерде жөнөкөй киши болсоң да атып салат да. Алардын мыйзамы ошого жол берет. Анан бул жерден чын эле ГКМБ, УКМК кызматкерлерине каршылык көрсөтүп атса, курал колдонуп атса, эмне кылыш керек эле? Анан кийин мен суранам да, бул чөйрө, булар кылмышкер. Булар жана в основном эле вымогательство, разбой, рейдерство деген баарын ошолор кылат да. Просто буга чейин баарыбыз өзүбүздүн жаныбызга коркуп, бирөөбүздү айта албай келгенбиз да. Бирок чындык чыркап чыгат дейт. Бул жерден да толук жоопкерчиликти алып, Камчыбек Кыдыршаевич мисалычы ушул уюшулган кылмыштуу топторду жок кылам деп, мындай толук кандай десем, коркпостон мына канчасын камап атат туурабы? Анан суранычта ошо эгерде биз бандиттерди өзүбүздү туутатып, кылып өзүбүзгө, анан кийин мына жаштар да өсүп келатат да. Жаштар мектептерде өзүнчө эле смотрящий болуп эле, ким болосун смотрящий болом, анан положенец болом деп, бул жаш муунга деле туура эмес үлгү болгон да. Биз ошол бул согушту, бул күрөштү эртедир кечтир бирөө башташ керек болчу да. Ошончон урматтуу туугандар, толугу менен Камчыбек Кыдыршаевич кылып аткан нерселерди колдош керекпиз деп мен ойлойм да. Жеке мен Камчыбек Кыдыршаевичтин колдоочусу да эмесмин, Мекенчилдин партиясынын мүчөсү да эмесмин, мындай айткандачы. Мен өзүмдүн пикирлерим бар. Кимди колдойм мен өзүм билем, бирок ушул иш аракетти мен 100% туура көрөм. Сураныч, эгерде мен пикиримди туура деп тапсаңар, көрсөңөр, бөлүшүп койгула.